Ассаламу алейкум достор, каналга кош келиңиз. Каналдан алыстабай мен менен чогуу бирге болуңуз. Бүгүн сиз менен биргеликте ушундай сонун лакомканы даярдайбыз. Каналда жаңы болсоңуз, сөз түрдө каналга катталууну унутпаңыз. Пайдалуу маалыматтар менен мына ушундай сонун ас-чыгым, тамак аштын рецепттери менен сиздер менен бөлүшүп турам. Андыктан каналга катталууну унутпаңыз. Каналга катталып, жакындар менен бөлүшүп, видео жакса сөз түрдө лайк басканды унутпаңыз. Анда мен менен чогуу бирге баштадык. Бизге керек болот биринчи таразаны алып, табакты коюп, табактын салмагын чыгарып таштайбыз дагы. Үстүнө кефирди куябыз. Таразаны карап турсаңыздар 172 болду. Анын үстүнө сууну куябыз. Сууну куйганыбызда 286 грамм болду. Эми муну таразыны нөлгө түшүрөбүз дагы. 6 грамм дрожжду салабыз. 6 грамм дрожжду салып, үстүнөн кум шекерди салабыз. Кум шекерибиздин граммы мынакей өзүңүздөр көргөндөй 60 грамм кум шекерди салдык. Эми муну жакшылап аралаштырып, бир аз тындырып коебуз. Өтө көп эмес, бир 5 минутадай коюп турабыз дагы. Андан ары улантабыз. Мынакей жакшылап аралаштырып алдык. Эми 5 минутка коюп турам. Достор, арадан убакыт өттү. Эми болсо бир аз туз салдым. Бир чай кашык туз. Бир чай кашык да ошону салып туруп, анын үстүнөн бир жумуртканы толук, анан экинчи жумуртканын сарысын алып калабыз дагы. Агын кошуп жиберип, жакшылап аралаштырып, камырыбызды баштайбыз. Жумуртканын алып койгон сарыбызды кийин лакомканын үстүнө сүртөбүз. Биздин аралашмабыз даяр болду. Эми муну таразанын үстүнө коебуз дагы. Таразаны нөлгө түшүрүп, унду электен өткөзүп салып алабыз. Сөз түрдө каналды байкап, видеонун аягына чейин көрүңүз. Бизге 560 грамм өлчөмүндө ун электен өткөзүп алдык. Муну эми жакшылап лопатанын жардамында камыр жыгырып алабыз. Андан кийин бизге 80 грамм өлчөмүндө сливочный масло керек болот. Муну бөлмө температурасында коюп коесуз. Ушинтип камырга кошуп ийилеп аласыз дагы. Бир аз сливочный маслону бетине сыйпап тындырууга коебуз. Арадан убакыт өтүп, биздин камырыбыз көтөрүлүп чыкты. Эми муну биз камырдын бетине бир аз сливочный масло шуап койгонмун. Ошондуктан доскага бир аз май шыбалып турат, камыр эмес. Эми муну 6 тең бөлүккө бөлүп алабыз дагы. Бир аз ундан себелеп, камырыбызды тоголотуп, бир четтен коюп турабыз. Мынакей видеодо көргөнүңүздөрдөй мына ушинтип даярдап алабыз. Эми доскадагы майды жыйнап алдым. Эми четтен өтө жука эмес жайып алабыз. Бир тоголок шариктен 2 лакомканын даярдап алсак болот. Мынакей. Эми муну бычактын жардамында кесип алабыз. Духовканын листине салып тизип турабыз. Калгандарды мынакей. Эми муну бир аз көтөрүлгөнчө бир 15 минутка тындырып алдым. Жанагы алып койгон жумуртканын сарысына бир аз сууду коюп туруп, үстүнө тегиз шыбап чыгабыз. Мынакей ушундай видеодо көргөндөй кылып бардыгына тегиз жеткирип алабыз. 180 градуста 35 минутта бышырып алдым. Мынакей. Арты дагы сонун болуп бышты. Эми калган камырымды мына ушундай этип 3 бурчтук лакомка кылганы даярдап койдум эле. Үстүнө жумуртканын сарысын сыйпап,
Муну дагы 180 градуста 35 мүнөттө бышырып алам. Даяр. Эми лакомканын ичине каймак даярдоо үчүн кремин. Бизге мына ушундай май керек болот. Андан өзгө керектүү өлчөмдө майды алып таразага тарткан жокмун. Бөлмө температурасында болуш керек. Андан кийин сгущенка клубничный. Аны жакшылап аралаштырып крем даярдап алдым. Эми лакомканын ичине мына ушундай этип кесип алабыз дагы даяр кремибизди салып лакомкабызды даярдап алабыз. Мына ушинтип сонун кылып даярдап алабыз. Балдар аябай сүйүп, кубануу менен жейт. Биздин лакомкаларыбыз мына ушинтип даяр болду. Эми муну үч буштуктарына дагы ушинтип салып алабыз. Эми ушул кремдерине мына ушинтип кааласаңыз бир лакомканы майдалап туруп себелеп койсоңуз болот. Анан же болбосо печеньеден ушинтип майдалап коюп коесуз. Мына ушундай сонун лакомканы өз колуңуз менен даярдап алыңыз. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазып, каналды колдоону унутпаңыз. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Тамбаңыздар таттуу болсун. Кийинки видеодон жолукканча аман туруңуз. Ушундай сонун лакомканы ушул рецепттин жардамында сөзсүз даярдап көрүңүз.